2019 жылдан баштап коопсуздук эрежелерин бузган айдоочуларга айып пулдун көлөмү көбөйөт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Ага ылайык мас абалында унаа башкарган жеке тарап мамлекеттик казынага 17.500 сом айып акча төлөсө, бул сумма юридикалык жактарга 55.000 сомго чейин жетет. Спирт ичимдигин ичип алып мас абалында унаа башкаргандыгы үчүн бузуулар тууралуу кодекстин 128-беренесинде көрсөтүлгөндөй 17.500 сом айып гана көрсөтүлгөн. Мурункудай сот органдарына жөнөтүп, сот органдары аркылуу баягы айдоочулук көйгөттөн ажыратуу деген айыптар жок. Ал эми коопсуздук курун курчанбагандар буга чейин 300 сом төлөп келишсе, жаңырган жылдын 1-январынан баштап 1000 сом төлөшөт. Анткени административдик чара көрүү кодекси жокко чыгарылып, бузуулар тууралуу жаңы кодекс күчүнө кирет. Буга ылайык эми мыйзам бузган айдоочунун иши сот органына жөнөтүлбөй, ал аны салынган айып акчаны төлөө менен кутулат. Коопсуз шаар ушул эле административдик жана башка кодекстердин жаңыланышынан баары тең коопсуз шаар иштешине жана ошондой эле жол кырсыктарын кескин кыскартуу үчүн жасалып жаткан иштер. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматында быйыл жол кырсыгынын саны 5%га төмөндөп, андан каза болгон жарандардын саны 27%га азайган. Ал эми коопсуздук боюнча талдоочу Максат Мамыткановдун айтуусунда, эми айып пулду жол коопсуздугун көзөмөлдөөчүлөр акчалай түрүндө албашы керек. Алар эреже бузгандарды видео тасмага тартып, аны видео протокол аркылуу ишке ашыргандары жемкорлуктун тизгинин кармайт. Ушундай ыкмаларга кошумча коопсуздук шаар боюнча долбоор ишке ашып атат. Ошонун баардыгы биргелешип иштегенде коррупция да азаят, андан тышкары элдин да жоопкерчилиги көчөйт. Ошон үчүн муну деген туура түшүнүш керек. Бул эрежелер жеке жактар үчүн эле иштебей, бардык атка минерлер үчүн иштөөсү талап экенин Мамытканов кошумчалайт. Анткени аталган өзгөртүүлөр жол коопсуздугун камсыздоо жана жол кырсыктарынын алдын алуу максатында киргизилип жатат. Гүлзара Бакаева, Арнас Маратов, Next TV.